Ошентип Ибрахим өзүнүн Хижазга болгон тарыхый сапарын баштады. Мекке жайгашкан жакабы? Баласы Исмаил менен Аллахтын үйүн курганыбы? Эми бул окуяда көп үлгү пайдалар бар. Өзүңөр билгендей, алардын бири аялдын күйөөсүнө болгон баш ийүүсү. Сара энебиз өзүнүн жалгыз калып, капаланганына карабай, күйөөсүнө каршы чыкпай, ага моюн сунду. Жана Хажар эне дагы эч кандай эгин өспөгөн, суусу жок жерге баратса дагы Аллахтын халилине баш ийип, аны менен чогуу барды. Анан Ибрахим бир дөңсөөгө жакындап калганда, Аллахтан ушул жер Аллахтын үйү болот деген кабар келди. Бул Аллахтын ыйык үйү, адам ата жер бетине түшкөндөгү эң биринчи жай болчу. Анан аны Нухтун мезгилиндеги сел жууп кеткен. Ошентип Аллахтын халили Ибрахимге дагы аян келип, ал шаарлардын энеси берекелүү Мекке шаарына токтогонун билет. Ибрахим суу менен курманы Хажардын жанына коюп, аларды чатырдын көлөкөсүнө таштап, Аллахтын буйругуна жооп берип, артына кыл чайбай бара жатты. Ибрахим ушундай сабырдуу жана шүгүр кылган адам болчу. Ибрахим артына кыл чайбай, алаксыбай узап кетти. Хажар болсо Ибрахимдин артынан бизди кимге ишенип калтырып кетип жатасың деп сурай берди. Ибрахим сенин Роббиңе деп айтканда, Хажардын жүрөгү тынч алып, өзүн басып, бейпил болуп калды. Анан өзүнүн ичинен бул киши ааламдардын Роббисинин элчиси эле го деп эстеди. Жана Ибрахимден: "О Ибрахим, сага муну Аллах буйрду" деп сурады. Ибрахим ооба деп жооп берди. Анда албетте баргын деди Хажар. Ошентип Хажар Аллах Тааланын өкүмүнө ыраазы болуп, анын тобокели астында калды. Хажар болсо экөө курма менен суун ичип отуруп, бул тамагы да түйгөндө. Анан баласы Исмаилдин курсагы ачты. Бирок Аллах Таала бир сыноону бергенден кийин анын артынан сыйлыгын дагы берет. О Аллах, Аллахтын пайгамбары, аялы баласы менен эмне болду экен? Аллах Таала жардамсыз калтырбайт. Муну Хажар Ибрахимдин өзүнө айткан. Жана Исмаилге дагы жүрөгү бейпил, көңүлү ток болчу. Алар менен бул алыс сапарда чогуу болсак гана, аларды жалгыздатпайт элек да. Эгер алардын тамагы, ичер суусу түгөнүп калса эмне болот? О бир тууганым, Аллах өзү эң жакшы сактоочу, жана ал мээримдүүлөрдүн мээримдүүсү. Ибрахим Аллахтын буйругуна макул болуу менен бирге, ал Хажар менен Исмаилди жардамсыз калтырбай, алар менен бирге болооруна бекем ишениште болчу.
ويجوع إسماعيل عليه السلام ويعطش. Исмаил алейхиссалам ачка болуп суусап да жатты. Жада калса суусап ачкадан өлүп кала жаздады. Хажар болсо баласынын суусап өлүмгө жакындап баратканын көрүп кыйналып жатты. Ага кантип жардам берүүнү билген жок. Анан ал жакынкы тоону карап Сафа тоосун көздөй чуркады. Тоого чыгып себебин кылып аны бирөө көрүп суу берип калабы деп ойлоду. Сафа тоосуна чыгып оң солду карап эч кимди көргөн жок. Анан Сафа тоосуна жакыныраак дагы бир тоону Марва тоосун көрүп аны көздөй бет алды. Адам чыдагыс бул күн нурунун астында кимден суу чыгат деп ал тоого да чыкты. Ушинтип Сафа менен Марванын ортосунда 7 айланып чуркады. Ал баласынын өлүп жатканын көрүүнү каалаган жок. Анан 7-нчи жолу чуркап бүткөндө жана Исмаилга суу табуунун башка айласы калбагандан кийин Аллахтан башка эч ким жардам бербөөсүн түшүндү. Ошондо Хажар бир үндү укту. Ал уктуда үн чыкпай калды. Ал үн кимдин үн экенин билбейт болчу. Бирок андан жардам бер деп сурады. Бул убакытта Жибрейил периште ачкадан суусап өлүм алдында турган ымыркай Исмаилдин жанына турган. Анан ал канаты менен жерди урганда ал жерден замзам суусу атып чыкты. Хажар бул агып жаткан сууну көргөндө аябай кубанды. Анан сууну карап, "Токто, токто" деди. Жаңы эле бир тамчы суу таппай жаткан Хажар агып чыккан булакты таап алды. Жана бул суу берекелүү замзам суусу деп аталып калды. Бул жөнүндө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям замзам суусу эмнеге ичилсе ошого шыпа болот деп айткан. Агамды өлтүрөмбү? Ооба, аны өлтүр. Ал биздин кудайларыбызды унутту. Жана Ибрахим атасын. Агаларын эмне кылса, Юхадагы бизди ошондой кылгысы келип жатат. Бирок ал менин агам да. Бирок алар дагы менин кудайларым. Ибрахим бизден башкалардын динин өзгөткөндөй, биздин дагы динибизди өзгөртүп салбаса экен деп корком. Сен каяка эми, Намаш? Эй, Намаш! Намаш! Аламдардын Раббисине мактоолор болсун. Аламдардын Раббиси ким ал? Ал бул үй бүлөнүн биримдигин кетирген бирөөбү? О Намаш, о балам. Ал бөлүп жарбайт. Ал акыйкат менен жалганды айырмалоочу, ыймандан капырчылыкты ажыратуучу. Биз капырчылыктабыз, бо Виталис. Кимге Аллахтын буйругу жана Ибрахимдин кабары келип, ага ыйман келтирбесе, анда ал капырчылыкта. А биз сыйынып жаткан кудайларчы? Аларды өзүңөр жана ата бабаңар кудай деп атап алгансыңар. Алар жөнүндө Аллах эч нерсе айткан эмес. Эгер мен ыйман келтирсем, Раббиңер мага алтын же күмүш береби? Эл арасында кадыр баркым өсөбү? Же падыша болуп каламынбы? Раббиңер эмне берет мага? Бейиш берет. Бейиш? Ооба, кенендиги асмандар менен жердей болгон бейиш. Жана тозоктун отунан сактайт, о балам. Тозоктун оту? Адашкан капырлардын
жана Аллах жөнүндө жаман ойлогондордун орду. О намаш, мага жакын келчи балам. Аллахтан башка кудай жок, жана Ибрахим анын пайгамбары деп айтчы. Атамчы, атам эмне деп айтам? Элдерчи, туугандарчы? Жок. Мен ата бабаларымдын динин алмашпайм. Мага жакындабачы, апа. Аллахым, баламды өзүң туура жолго сал. Аллахым, күйөөмдү өзүң туура жолго сал. Аларга өзүң акыйкатты көрсөт. Сен өзүң каалаган адамыңды туура жолго салып, каалаган адамыңды адаштырасың. Жана каалаганыңды бийик көтөрүп, каалаган кишиңди кор кыласың. Жакшылык өзүңдүн колуңда, өзүң бардык нерсеге кадырсың. Хажар эне болсо баласы Исмаилге суу берип жатты. Аларды ачкадан суусап өлүп калуудан сактаган Аллахка мактоолор айтты. Аллах Таала момундарды да дал ушинтип сактайт. Ибрахим Аллахтын буйругуна баш ийип, Сара энебизге кайтып келет. Аллахтын халили эмчектеги баласын апасы менен мындай жалаң жерге кантип таштап кетти экен. Ал жерде же эгим өспөсө, же суу жок болсо, ооба, ал жерде жашоо дагы, адамдар дагы жок. Бирок пайгамбарлар дайыма Аллахка моюн сунуп, баш ийүүдө бизди үлгү болушкан. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون Эгер Аллах Ибрахимди жакшы көрсө, анда эмнеге анын аялдарын кошуп азаптайт? Азаптайт? Ооба, азаптайт. Өзүң ойлонуп көрсөң, эгер жакшы көрсө, анда жакшы көргөн адамын ушинтип азаптамак беле? О, Аллахым, өзүңдүн наалаты шайтандан сакта. Ибрахим Аллахтын пайгамбары, жана ал тирүү. Аллах аны жадамсыз калтырбайт. Аны колдоосуз таштабайт.